Assalamu alaikum жердештер. Силер менен көпчүлүк окшогон эле Мигрант. Адилет Осмонакунов. Адам кызык. Ал дайыма жакшы жашоону издеп, туулуп өскөн жерин калтырып, алыска белгисиз тоңмоюкка кете бермей адаты бар. Менден бүгүн чогуу иштеген бир мекендешибиз сурап калды. Кыргызстан качан өнүгөт деп ойлойсуң деп. Билем, бул суроо баарыбызга эле жаман тажап калды. Бирок бул суроо баарыбыз үчүн маанилүү. Биз баарыбыз эле бийликтегилерди күнөөлөп көнүп калдык. Чыкпай. Мен өз укугумду толук айтканга укуктумун. Койбой эле. Чын эле күлөсүң. Айла жок күлөсүң. Күлкү баарыбызга эле. Бирок жакшылап терең ойлонуп көрөлүчү. Подлость, гадость, преступники! Ненавижу! Бул жакта ушуга окшогондар бизди жаман көрөт, жек көрөт, тала түстө жүрөбүз. Бирок баары жакшы, Кудайга шүгүр. Үмүттү өчүрбөшүбүз керек. Дагы башкаларыбыз бийликтегилердин баарын ушинтип кырып салыш керек деп айтышат да. Нет, сынок, это фантастика. Кээ бирөөлөрүбүз мен саясатка аралашпайм, мага баары бир дегендер да көп. Это пиздец. Биринчи өзүбүзгө суроо береличи, биз шайлоого бардыкпы? Өзүбүз жүрөгүбүз менен ишенген партияны шайладыкпы? Жаш улан кыздар добуштарын акчага сатып жатат. Ошол партия өттүбү? Же камалып жатышабы? Пацан к успеху ушел. Не получилось, не фартануло. Бирок биздин жүрөгүбүздө Кыргызстан угуп жүргөн бессмертный политиктерде Биз келип биздин Кыргызстандын жүрөгү Асаракаевка эме ош болсун деген гана калат да, КТРде калган сөздөрдүн баары жок болот. Мен түшүнүп отурам. Мен ушул залда 90-жылы Кыргызстан коррупция менен күрөшүп атабыз деп карапайым элден чыккан гаишниктерди кармап телевиденияга чыгарып атагы чыккан саясатчыларыбыз бар. Албек Шашенч Атамбаев барып жолук, Сооронбай Шариповичке барып жолук. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, жүрөгүм менен ишенген Кыргызстанды өнүктүрчү партия бул Мекен ынтымагы партиясы. Партиянын лидери Темирбек Асанбеков, партиянын составында мага окшогон, сизге окшогон карапайым элден турган жаш балдар. Бир сураныч, өзүңүздөр жүрөгүңүздөр менен ишенген партияны таап, ошол партия менен жакшылап таанышып, ачык программасы менен анан шайлоого барып, анан шайлаңыздарчы. Ким мага сын берип, минтет, тинтет, андай кылат, мындай кылат дегендер болсо мага болушунча бири-бириңиздер менен бөлүшүп, бири-бириңиздерге суроо берип, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен Адилет Осмонакунов болду.